Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын башталгыч класснын мугалими Нуралиева Назгүл Юнусовна. Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн биз силер менен математика сабагынан ондуктар деген темада сабак өтөбүз. Сабактын максаты: окуучулар ондуктар жөнүндө түшүнүк алышат, кабыл алуусун, эске сактоосун өнүктүрөт, тазалыкка, тактыкка тарбияланышат. Балдар, көңүлүбүздү сүрөткө бурабыз. Биз сүрөттө таякчаларды көрүп турабыз, Эми санагылачы балдар, канча таякча бар экен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 таякча бар экен балдар. 10 таякча балдар бир ондукту түзөт. Кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Кийинки сүрөттө тегерекчилер берилиптир, балдар. Санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Демек, бир ондук. Кийинки сүрөттө балдар. Бул 10 таякча, бир ондук. Бул 10 таякча, бир ондук. Бир ондукка бир ондукту кошсок, 2 ондук болот. Кийинки сүрөткө көңүлүңөрдү бурам. Балдар, бизге кийинки сүрөттө китептер берилди. Кана балдар, бул жерде канча китеп бар экен? Санайлычы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 китеп бар экен. Демек, бир ондук. Балдар, 10 китепке 10 китепти кошсок, 20 болот. 20 2 ондукту түзөт. Кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Биз балдар сүрөттө бак көрүп турабыз. Бактан канча экен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жалпы 7 бак бар экен. Эми балдар биз ушул 7 бактын 2 багын башка жакка көчүрөбүз. Бизде канча бак калат? Туюнтмасын жазабыз. Жалпы 7 бак болгон, анын экөөсүн башка жакка көчүрдүк. Бизде канча бак калды? Туура, бизде 5 арча калды. Азаматсыңар балдар. Балдар, бул сүрөттөгү ишти үйдөн өз алдыңарча иштеп келесиңер. Биз бүгүн балдар ондуктар жөнүндө түшүнүк алдык. 10 таякча демек бир ондук. 10 таякчага 10 таякчаны кошсок 20 болот. 20 2 ондукту түзөт. Саламатта калгыла балдар.